2010-жылдагы Ош жана Жалал Абаддагы кандуу окуяларга туура 10 жыл толду. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна барып, 2010-жылы июнь окуясына каза болгондорду эскерип, энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюп, каза болгондорго арнап Куран окуду. Президент каргашалуу окуяда жакындарын жоготкондор менен сүйлөшүп, аларга көңүл айтып, ал күн элдин эсинен кете элек деген өз сөзүндө белгиледи. Мына ушул июнь окуясы өзү көргөздү. Бұл мемлекеттің бүтүндүгү, улут аралык ынтымактын көзүн карайындай сакташ керек экен. Биз кылымдар бою эли шаркак болуп, бир тууган болуп жашап келген көп улуттуу элбиз, бир элбиз. Мына ушуну биз туура түшүнүп, ушунун баардыгын сакташыбыз керек. 2010 июнь окуясында 400дөн ашык адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай жаракат алганы, 57 адам дайынсыз экени айтылып келе жатат. Этникалык кагылышка байланыштуу 5,5 миңден ашык кылмыш иши козголгону менен анын аз гана бөлүгү тергелип бети ачылган. Ал эми тополоңдо элге чыгып кеткен курал жарактар кайтарылган эмес. Ал жалгыз гана милициядан кеткен эмес. Ошонун 50% милициядан кетсе, калган 50% башка күч органдарынан, күч түзүмдөрүнөн кеткен. Жалпы жонунан 1159 курал жоголгон, ошонун 557си кайрылган. Расмий маалыматтарга ылайык Жапырт башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Мындан сырткары этникалык кагылышты уюштурду деген шек менен Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө берилген. Алардын арасында Кадыржан Батыров, Иномжан Абдырасулов, Карамат Абдуллаева, Жалалетдин Салахуддинов сыяктуу өзбек улуттук маданий борборунун өкүлдөрү жана саясатчылар бар. Алардын арасынан Кадыржан Батыров 2018-жылы декабрда Украинанын Одесса шаарына каза болуп, кийин сөөгө Өзбекстанда жерге берилгени айтылган. Бирок калгандардын көбү ар кайсы жагдайлардан улам ушул күнгө чейин кармалып алынып келелек. Жалпы Ош окуясына козголгон кылмыш иштери боюнча башкы прокуратура төмөнкүдөй маалыматтарды берди. 2010-жылкы июнь окуясы боюнча жалпы 5642 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 360 иштин бети ачылган. Мунун 319 сотко жөнөтүлүп, 511 кишиге айып тагылган. 3919 иш убактылуу токтотулган жана 13 иш биротоло токтотулган. 1391 иш башка кылмыш иштери менен бир өндүрүшкө бириктирилген. Учурда иликтөө баскычында турган кылмыш иштери жок. Бирок ошол эле кезде кылмыш иштеринин алкагында аны ачуу үчүн ыкчам издөө иш-чаралары улантылып келет. Ички иштер министрлиги да бул багытта шектүүлөрдү издөө иштери дале болсо уланып жатканын маалымдашты. Бүгүнкү күндө бир катар ошондор роостор келген. Канча экенин мен азыр точносун билбейм. Бирок көпчүлүгүнө ошол мамлекеттер каршы болуп кайрып берген эмес. Ал эми кайрып бергенде учурлар бар. Алардын ошол факттар боюнча бүгүнкү күндө жаза аткаруу мекемелеринде жазасын өтүп аткан факттар да бар. Бирок айрым укук коргоочулар кандуу окуяда жабыркагандар козголгон кылмыш иштеринин 10% да ачылган жок деп нааразычылыктарын билдирип келишет. Ал эми 2010-жылдагы июнь окуу алаңына карата саясий баа толук бериле элек. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев карманат. Анын баамында окуяларды болтурбай алдын алуу иштери жүргүзүлбөгөн үчүн эч ким саясий жоопкерчиликке тартылган жок. Бул окуяга азырга чекти тарыхый өзүнүн баасын бериле элек. Эгерде бул тарыхый баа берилбесе, эгерде ушул окуяны биз өз ордуна кое албасак, анда ушул окуялардын кайра кайталанышына биз жол ачып коебуз. Ошондуктан биз ойлоймун, мамлекет бул маселе боюнча улуттук көз карашта болуш керек. Жогоруда айтылган жана келтирилген далилдерге ылайык эл аралык тажрыйбада ири калайман кагылыштарда же улут аралык уруштарда көпчүлүк кылмыштардын бети ачылбай калат. Айрым эксперттер муну катардагы көрүнүш катары эсептешет, бирок тарых таразалайт демекчи, бул кандуу окуяларга да өзүнүн саясий укуктук баасы толугу менен берилет дегенге ишеним күч.